Сооронбай Жээнбеков бүгүн 23-июлда Евразия турукташтыруу жана өнүктүрүү фондунун долбоордук блогунун аткаруучу директору Андрей Широковду кабыл алды. Бул тууралуу президенттин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү билдирет. Президент Сооронбай Жээнбеков токтогул кесин реабилитациялоо жана энергетикалык, инвестициялык долбоорлор боюнча кошумча макулдашууну ишке ашыруу республикада энергетикалык кубаттуулуктун көлөмүн арттырууга мүмкүнчүлүк берерин ишенип турганын билдирди. Ошондой эле президент Евразия турукташтыруу жана өнүктүрүү фонду тарабынан ден соолук кербени долбооруна бөлүнгөн грант айыл калкын алдын ала медициналык короодон өткөрүүгө олуттук колдоо болоруна үмүттөнөрүн билдирди. Евразия турукташтыруу жана өнүктүрүү фондунун долбоордук блогунун аткаруучу директору Андрей Широков фонддун ишмердүүлүгүнө колдоосу үчүн ыраазычылык билдирди. Ал ирригациялык тармактагы жана республиканын аймактарын ичүүчү таза суу менен камсыз кылуу долбоорлорун ишке ашыруу боюнча иштер башталганын маалымдады. Ал ошондой эле энергетика, транспорт, саламаттык сактоо жана айыл чарба чөйрөлөрүндөгү долбоорлорду ишке ашырууну улана турганын белгиледи. Жогорудагы бардык багыттар боюнча тийиштүү мамлекеттик органдар менен тыгыз иш жүрүүдө. Кыргыз-тажик чек арасындагы окуя: Ак Сайдан 315 адам көчүрүлдү. Кыргыз-тажик чек арасына чыккан жаңжалдан улам Баткен районунун Ак Сай айылынын 315 жашоочусу Баткен шаарына көчүрүлдү. Бул тууралуу Кыргызстандагы Кызыл Жарым Ай коомунун басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык 55 адам үй бүлөлөрдө, 260 адам убактылуу түзүлгөн лагерлерде жайгаштырылган. Көпчүлүгү балдар жана аялдар. Кыргызстанда Кызыл Жарым Ай коому өзгөчө кырдаалдар министринин кайрылуусу менен убактылуу көчүрүлгөн жарандарга 5 чатыр берип, суусундук жана тамак иш менен камсыздаган. Ал эми жаракаттар менен аймактык ооруканага түшкөндөргө гуманитардык жардам катары кийим-кече берген. Эскерте кетсек, Кыргыз-тажик чек арасында окуя кечээ 22-июль күнү болгон. Ички иштер министрлигинен билдиришкендей, Тажикстандын Исфара районунун Борук айылындагы тургундары мурда Ак Сай деген жазуу турган жерге желек орнотоюн деген. Ал нерсе Кыргызстан жарандарынын нараачылыгын туудурган. Эки тарап бири-бирине таш ыргытып, ок ата баштаган. Жыйынтыгында 14 киши жаракат алган. Белгилей кетсек, Кыргызстан менен Тажикстан ортосундагы чек аранын жалпы узундугу 976 чакырымды түзсө, бүгүнкү күндө карата анын 504 гана чакырымы делимитация жана демаркация болгон. Кыргызстандын экономика министринин орун басарлыгына Султан Ахматов дайындалды. Тиешелүү буйрукка премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кол койду, деп билдирет аталган министрликтин басма сөз кызматы. Маалыматка ылайык, бүгүн Султан Ахматовду Кыргызстандын өкмөтүнүн аппарат жетекчиси министр Самат Кылжиев жана министр Санжар Муканбетов министрликтин жалпы жамаатына тааныштырышкан. Султан Ахматов өз ишин билген тажрыйбалуу адис, өлкө экономикасын өнүгүшү үчүн болгон күч-аракеттерин жумшайт деген ишенимдебиз, деди Кылжиев. Белгилей кетсек, министрдин мурдагы орун басары Элдар Абакиров башка кызматка өткөндүгүнө байланыштуу экономика министринин орун басарлыгынан бошотулган. Жыл сайын айыл чарба азыктарын айдоо үчүн аянттар кеңейтилүүдө. Бул тууралуу айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин адистери билдиришти. Укуктук камсыздоо бөлүмүнүн жетекчиси Айжан Жакшылыкова белгилегендей, 18 май күнү органикалык айыл чарба тууралуу мыйзам кабыл алынган. Учурда айыл чарба жүргүзүүнүн салттуу жолунан органикалыкка өтүү боюнча иштер жүрүүдө. Жер иштетүү, урук жана органикалык айыл чарба азыктары бөлүмүнүн жетекчиси Жигиталы Жумалиев кошумчалагандай, органикалык жер иштетүү бул мал жана өсүмдүктөр азыктарын кайра иштетүү өндүрүшү. Кыргыз эти, сүт азыктары жана жер жемиштер ата мекендеги айыл чарбанын бренди болушу керек. Жыл сайын айыл чарба жүргүзүү үчүн жер аянттары кеңейтилип келет. Көбүнчө алар пахта, дары чөптөр, жаңгак, кара өрүк жана башкалар, дейт Жумалиев. 2004-жылы биз алгач биопахта чыгара баштадык. Ошол кезде аянт 40 гектарды түзсө, 2018 жылга карата ал аянттар 800 гектарга чейин кеңейген. Былтыр 218 тонна пахта өндүрүлгөн. Өндүрүлгөн биопахта толугу менен Европа өлкөлөрүнө жөнөтүлүп, жакынкы күндөрү анын көлөмүн 300 тоннага жеткирүү пландалууда. Андан сырткары дыйкандардын кызыгуусу өсүүдө, деп кошумчалады Жумалиев. Күн мурун Кыргызстандын тышкы иштер министринин биринчи орун басары Нуран Ниязалиев Катардын Кыргызстандагы элчиси Абдулла Ахмед Аль-Сулайти менен жолукту. Тышкы иштер министринин басма сөз кызматы белгилегендей, жолугушуунун жүрүшүндө тараптар Кыргыз-Катар алакасынын актуалдуу маселелерин талкуулашкан. Эки тараптуу ар кандай деңгээлдеги визиттер саясий, соода-экономикалык, инвестиция жана маданий-гуманитардык тармактагы кызматташтыкты мындан ары бекемдөө боюнча сөз болду, деп айтылат маалыматта. Ошто мектеп бала бакчалар оңдолот, каражат бөлүндү.
Ош шаарында мектеп бала-бакчалар оңдолот, ал үчүн жергиликтүү бюджеттен каражат бөлүндү, деп билдирет Ош шаардык мэриясынын басма сөз кызматы. Маалымат кылайык, жергиликтүү бюджеттин эсебинен Ош шаарында мектептерди оңдоп түзөө иштерине 10 миллион сом, балдар бакчаларын оңдоп түзөө иштерине 9 миллион сомдон ашык. Ал эми республика бюджетинин эсебинен 4 миллион сом бөлүнгөн. Керектүү курулуш материалдары алынды. Азыркы учурда 2019-2020 жаңы окуу жылына даярдык көрүү максатында бардык мектептерде жана балдар бакчаларда оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүп жатат, деп айтылат маалыматта. Испаниялык Барселона клубу чабуучу Лионель Месси менен болгон келишимин 2023-жылга чейин узартууну көздөп жатат. Бул тууралуу чет элдик басмалар жазат. Аргентиналык оюнчунун учурдагы келишими 2021-жылга чейин түзүлгөн. Эгер жаңы келишимге кол коюлса, Месси карьерасында Барселона клубу менен болгон 10-чу келишими болот. Барселона клубунун жетекчиси Жозеп Мартомеу Мессинин агенти болгон анын атасы менен сүйлөшүүгө даяр экенин билдирген. Учурдагы келишими менен Барселона Мессинин келишимин 2022-жылга чейин узартса болот. Бирок Бартомеу чабуучу менен жаңы 2023-жылга чейин келишим түзүүнү көздөп жатат. Белгилей кетсек, аргентиналык оюнчу өз карьерасын Барселона клубунан баштаган. Ал 2004-жылы аталган командага келген. 687 оюн өткөрүп, 603 гол жараткан.